Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Эгерде жол эрежелерин бузгандыгы боюнча айып пул төмөндөтүлсө, Кыргызстан 68 миллион сом жоготот. Жогорку кеңеш жол эрежеси бузулган учурда салына турган айып пулдардын көлөмүн азайткан мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда колдоого алган. Мыйзам долбоордо аны ишке ашырган нормалары мамлекеттик бюджетке финансылык кыйынчылык жаратпаганы менен казынага түшө турган каражаттын кадимкидей азаярын айтышкан. Тагыраак бюджет жылына болжол менен 68 миллион сомдон кол жууйт деп жазылган. Кеп 8 жол эрежеси боюнча жүрүп жатат. Төмөнкү эрежелер бузулса, айып пулду 3000 сомдон 1000 сомго кыскартуу сунушталган. Жол белгилеринин талаптарына баш ийбөө, жол чийиндеринде көрсөтүлгөн талаптарды аткарбоо, автоунааны токтотууда эреже бузуу, коопсуз дистанцияны интервалды сактабоо, автомагистралда жол эрежесин бузуу, унаалардан ашып өтүүдө эреже бузуу, эскертүүчү сигналды же жарык берүү жабдыктарын колдонууда эреже бузуу, жол чырактын алдындагы токтотуучу сызыктан талаптарды аткарбоо. Мыйзам долбоору президенттин кароосуна жөнөтүлдү. Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова 3 медианын жана кабарчынын эсебин камактан чыгаруу боюнча Матраимовдордун адвокаттарынын арызы боюнча чечимди карап канааттандырды. Бул арыз боюнча арыз бергендердин негиздерин эске алып, жоопкер тараптын эсебин камакка алууда кызматкерлердин айлыгын ала албай калышты, ишти кароо созулуп кетиши мүмкүндүгүн жана бардык тараптардын өтүнүчүн эске алып, сот берилген арызды канааттандырат, деди Ибраимов. Сотто мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын аялы Уулкан Тургунованын жактоочусу Оксана Жданова 3 медиага жана кабарчыга каршы берилген арыз боюнча соттун буга чейин чыгарган чечими мыйзамдуу болгонун айтты. Бирок Матраимовдор банк эсептерин камакка алуу боюнча өтүнүчүн чакыртып алууну чечишкенин билдирди. Өтүнүштү жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун жана анын аялы Миновар Жумаеванын жана Исмаил Матраимов атындагы фонд Коомдук кайрымдуулук фондунун кызыкчылыгын коргоп жаткан адвокат Мадина Ниязова да колдоду. Арыздын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту 10 декабрда Кыргызстандагы бардык банктарга аталган тараптардын эсептерин камакка коюуга аныктама берген. Азаттык радиосун тейлеген банк 12 декабрда мекеменин эсебиндеги 22,5 миллион сом өлчөмүндөгү каражат камакка коюлганын тастыктады. 3 басылма жана журналист Али Токтакунов менен соттошуу үчүн Матраимовдор үй бүлөсү, ошондой эле Исмаил Ата фонду өз юристтерин алмаштырышты. Мурда үй бүлөнүн кызыкчылыгын Татьяна Карыжинская жана Давран Касымов коргоп келишкен. Эми Райымбек Матраимов менен жубайы Уулкан Тургунованы, жактоочу Оксана Жданова, Искендер Матраимов менен жубайы Миновар Жумаеваны жана фондту жактоочу Мадина Ниязова коргойт. Бирок Карыжинская менен Касымов басма сөз жыйынын өткөрүп, алар гана жактоочу болоорун айтып жатышкан. Демек белгилүү үй бүлө юристтердин ишине канааттанган эмес. Патент менен иштеген кыргызстандыктар үчүн мыйзамга өзгөртүү киргени жатканын депутат Дастан Бекешев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Кыскасы, жакында чоң өзгөрүүлөр болот. 10 декабрда жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитетинде жыйын болуп, анда салык кодексине 43 өзгөртүү киргизилди. Бул мыйзам долбоорун тездик менен киргизишип, окуганга үлгүртпөй өткөрүп алышты. Менин кесиптештерим макул деген добуш берип, мен каршы болдум. Анткени мыйзамды окуй элек болчумун. Көпчүлүк деле окуганга үлгүргөн эмес, дейт депутат. Анын айтымында документтердин авторлору төмөнкүлөрдү сунуш кылышкан. Милдеттүү патент менен иштеген ишкерлердин санын кескин кыскартуу, салык келишими менен коомдук тамак аш жайлардын бардыгын чыгаруу, ыктыярдуу патент менен кирешеси 1 миллион сомду түзгөндөр гана иштей алат. Башкача айтканда 7 миллион сомго кыскартып жатышат. Базарлар менен дүкөндөрдө иштеген көптөгөн ишкер субъектилерди жаңы салык режимине которушууда кошумча нарыкка болгон салыкты эсептөө механизми өзгөрүүдө. Чаган бизнеске чоң сокку урулганы калды. Элиңерди бекем бугула, деп депутат Дастан Бекешев эскертти. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев төрага Дастан Жумабековду отставкага кетирүү боюнча сунушту парламентке жөнөттү. Маалыматты эл өкүлү Спутник Кыргызстан агенттигине тастыктады. Масалиевдин айтымында фракция сунушту карап жатат. Депутат Facebook баракчасында эмне үчүн мындай сунушту киргизгенин толук жазган. Анын айтымында жаңы жылдын алдында коом ар бир адам баласы жаңыланууга умтулат. Масалиев учурда жогорку кеңешке айтылып жаткан айрым сындардын чындыгы бар экенин белгилеген. Эл өкүлү андан сырткары жогорку мамлекеттик органдардын имиджи жетекчиден толук көз каранды экенин жазган.
Учурдагы төрага Дастан Артисбекович Жумабеков бул кызматка даяр эместиги айдан ачык көрүнүп турат. Ал жаш, балким дагы үйрөнүшү керектир. Мен аны кызматтан чакыртып алуу боюнча сунушумду фракцияга жолдодум. Ал талкууланып жатат, колдоо табат деп ойлойм. Биз ушундай кадамга барышыбыз керек деп ишенем. Жок дегенде бир нерсе кылалы деп жазган Масалиев. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун палатада сүйлөгөн сөздөрү социалдык тармактарда катуу талкууга алынып келет. Анын Казакстанга болгон иш сапары учурундагы сөздөрү жакында эле Жогорку Кеңеште мыйзамдарга добуш берүү учурунда Германиянын Франкфурт на Майне шаарын туура эмес айтып алышы интернет колдонуучулар арасында сынга кабылган. Дастан Жумабеков 2017-жылдын 25-октябрында Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланган. Алмазбек Атамбаевдин кан басымы төмөндөп кетти. Бул тууралуу жактоочу Замир Жошов билдиргенин 24 KG агенттиги жазды. Жактоочунун айтымында айыпталуучуну ооруканага жаткыруу азырынча талап кылынбайт. Бирок УКМКнын тергөө абагында Атамбаевдин ден соолугу начарлашы мүмкүн. Бул имарат айыгууга шарт түзүп бербейт. Мындан улам анын ден соолугуна байланыштуу баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч менен кайрылабыз, деди жактоочу. Ал кечээ Атамбаевди дарыгерлер текшерүүдөн өткөргөнүн айтты. Эске салсак, мурунку президент Алмазбек Атамбаевга укук коргоо органдарына карата зомбулук көрсөтүү, адам өлтүрүү, барымтага алуу, массалык башаламандык уюштуруу, жемкорлук айыбы тагылууда. Журналисттер Раим Атраимовду ойдон чыгарылган жана түкшүмөл документтердин аркасынан коррупциянын символу кылып чыгарышты. Бул тууралуу пресс жыйында Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарынын жактоочусу Татьяна Каржинская билдирди. Юрист Матраимовдун ЖМКга каршы доо арызы тууралуу өтө эле көп ойдон чыгарылган нерселерди прессада пайда болгон деп эсептейт. Доо арыз шыр эле берилген эмес деп баса белгиледи ал. Азаттыктын кайрымдуулук фонду тууралуу биринчи чыгарылышы 30-майда ООГко чыккан. Биз маселени укуктук талаада чечүү үчүн аракеттерди жасадык. Азаттыктын башка офисине жана органдарга арыз менен кайрылдык. Бирок күнөөлүүнү токтотуу мындай турсун Матраимовду коррупциянын символу кылып көрсөткөн экинчи чыгарылышты ООГко чыгарышты. Андан тышкары жактоочу Каржинская териштирүүнүн экинчи чыгарылышынан кийин Матраимов өзүн токтото албай калды. Бардык сабырдуулуктун чеги бар да, дейт ал. Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрүнүн демондор сыяктуу көрсөтүштү. 24 KG сайты Матраимовду коррупцияга аралашкан деп жазат. Алия Токтакунов документтердин түп нускасын көрсөтөм деп сөз берген. Ал журналисттин өзү болсо тергөөгө келбей жатат. Мен провокациялык суроолорго жооп бергим келбейт. Биз укуктук талаанын чегинде коргойбуз. Ал ошондой эле бир адамдын көрсөтмөсү ал өлгөндөн кийин айткан сөздөрдү тастыктай албаса, аны чындык деп эсептөөгө болбой тургандыгын кошумчалады. Мурдагы президенттин абалы жөнүндө 13-декабрда УКМК маалымат берди. Азыр Атамбаев күнү-түнү медиктердин кароосунда, өмүрүнө коркунуч жок дешүүдө. Эскерте кетсек, мурдагы жактоочусу Атамбаевдин артериалдык кан басымы түшүп кеткенинен кабар кылган. Ага камалган жагдайдагы шарт себеп болгон деген. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаага жасалма номери тагып жүргөн айдоочунун сүрөтүн жарыялаган мониторинг борборунун кызматкери Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда, Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү 01 KG 578 IST номерин тагып жүргөн автоунаа боюнча териштирүүсүн аяктады. аттуу кызматкер камерага түшкөн эреже бузууну өзүнүн кызматтык компьютерине көчүрүп алган. Андан соң WhatsApp тиркемеси аркылуу тааныштарына жөнөткөн деп айтылат билдирүүдө. Бүгүн 13-декабрда ал жазык кодексинин 304-беренесине компьютердик маалыматка мыйзамсыз жетип алууга ылайык Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Буга чейин социалдык тармактарга коопсуз шаар долбоорунун камераларына 01 KG 578 IST номери тагылган 5 автоунаанын сүрөтү тарап кеткен. Алардын бирин айдап бараткан киши мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов болушу ыктымалдыгын жазып чыгышкан. Өз кезегинде Мамбетов тараган сүрөткө эч кандай тиешеси жок экенин билдирген. Кийин ЖККББнын жасалма номер тагылган автоунааны 22 жаштагы жигит айдап баратканын айтып, аны кармаган. Ички иликтөө кызматынын өкүлдөрү жарыялаган маалыматтар жана машиналардын фото коллажын иликтешкен. Алар коопсуз шаар долбоорунун мониторинг борборунда маалымат менен иштөөдө эреже бузулганын айтышкан. Кызматтык маалыматтарды башка максатта колдонгон үчүн мониторинг борборунун операторлору АА менен КК кызматынан алынган. Ошондой эле кол алдындагы кишилерди тийиштүү түрдө көзөмөлдөбөгөн үчүн аталган борбордо жетекчилик кызматта иштеген 4 киши дисциплинардык жазага тартылган.
Ала Тоо аянтында 18 декабрь күнү саат 11:30да экинчи реакция тынчтык митинг болот. Бул тууралуу Вести KG сайтына активист Адил Турдугулов кабарлады. Анын айтымында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун журналисттерге карата соттук тоосуна каршылык көрсөтүү себеби болду. Аба ырайына алдыдагы жаңы жылдык камданууларга байланыштуу эч ким жылдын аягына чейин митинг уюштурууну пландаган эмес, деди Турдугулов. ЖМКлардын алдыңкы катарында тургандардын эсебин соттун камакка алуу тууралуу чечими бул чоң сокку. Соттор чечимди мыйзамдын тамгалары боюнча чыгарбастан бийликке жагынуу үчүн чыгарышат. Эгерде Матраимовдордун пайдасына сот чечимин чыгарып беришсе, анда журналисттердин ишмердүүлүгүнүн токтотулушуна алып келиши мүмкүн. Ал ошондой эле митингдин иш күнүндө өткөрүүнү чечишкендигинин себептерин, мамлекеттик органдардын эс алуу күндөрү иштебей тургандыгын эске алуу менен пландаштырылгандыгын түшүндүрдү. Мамлекеттик органдар иш күндөрү гана иштешет. Ошондуктан биз шаршемби күнү чыгууну чечтик, деди активист. Менимче ар ким жумушуна бир аз эртерээк чыгышы мүмкүн. Акцияга канча адам чогула тургандыгын айта албайм. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова Вести KG сайтынын ал бул митингге катышабы деген суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Эске салсак, 25 ноябрда Бишкектин ортосунда коррупцияга каршы митинг болду. Аянттагы апрель революциясынын курмандыктарынын эстелигине миңдеген адамдар келишип, Райым камалсын, уурулар түрмөгө деген лозунгдарды, Райымбек Матраимовдун сүрөттөрүн кармап чыгышкан. Райымбек Матраимовдун сүрөттөрүн көтөрүп чыгышкан. Акцияга Үмүт 2020 кыймылынын лидери Ширин Айтматова, мурдагы депутат Чолпон Жакупова, КСДПнын мүчөсү Адил Турдугуловдор жана мекенибиздин шоу бизнесинин жылдыздары катышты. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.